Мен Садыков Максат Канатбекович, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин архитектура жана техникалык ченемдөө башкармаларынын башкы адиси. Жаңы технологиялардын жана ааламдашуу процессинде улуттук баалуулуктарыбыз унутулуп бара жаткандай. Аксакал аталардын акылына таянып, кылымдарды карытып келген элибиз бүгүнкү күндө улууларды урматтоо, ошондой эле улууларыбыз кичүүлөрдү заттоо калып бара жаткандай. Жедээрлик жокко эсе. Илгертен кыргыз эли улуулардын акылын кебин угуп, кеңешип биргеликте иш алып барышкан. Ошондой эле кеңештерде, курултайларда улуттуу маселелерди, талаш тартыштарды аксакалдардын акыл кеби менен чечилип, аягында манасчыларыбыз манас айтып, омоктуу ойлору, чер жазган ыр күүлөрү болуп, санжыралар айтылып, маданият, тарых, тилибиз өнүккөн. Ажообуз элибиздин делегаттарды чакырып, курултай уюштуруп, мамлекетибизде айрым көйгөйлөрдү чечип жатат. Бул да болсо улуттук наркыбыздын бир көрүнүшү. Ал эми эне тилибизге келсек, башка тилдерди билүү жакшы, бирок өз эне тилибизди унутпай, эне тилди сүйлөгөндө үйдөн башташыбыз керек. Ар бир үйдүн жазылбаган мыйзамдары болот. Эне тилибизде сүйлөгөндү жана тарбиянын дасторконун четинен башташыбыз зарыл. Баардыгын мугалимге жүктөбөшүбүз керек. Мугалим бул багыт берүүчү экенин унутпашыбыз зарыл. Эне тилибиздеги мектептердин санын көбөйтсөк, ошол эле учурда мектептерде башка тилдерди окутсак. Азыркы учурда илим жана технология өнүккөн заман. Технологиянын тилин билишибиз зарыл. Илимге таянган кандай гана мамлекет болбосун, анын кадамы ишенимдүү да, кенен да болоорун билебиз, бирок өз эне тилибизди биринчи орунга коюшубуз милдеттүү. Улуттук баалуулуктарыбыз күнүмдүк материалдык кызыкчылыктардын көлөкөсүндө калып, улам четке сүрүлүп барат. Ар тараптуу өнүгүшүбүз керек, бирок улуттук баалуулуктарыбызды унутпашыбыз зарыл. Улуттук баалуулук катары улуттук кийимдерибизди азектешибиз керек. Улуттук кийим күнү бар, бирок улуттук кийимди ал күнү же майрам күнү гана кийбестен күнүмдүк классикалык кийимге улуттугубузду айрым элементтерин киргизсек болчудай. Улуттук руханий жана материалдык баалуулуктарыбызды четке какпай, аларды калыптандыруу жана өнүктүрүү жалпыбыздын колубузда. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып биргеликте иш алып барышыбыз зарыл. Атадан балага, энеден кызга мурас катары өткөрүп беришибиз керек.